Бүгүнкү күнү мындан бир жума мурда Дөөлөт курулуш компаниясынан жабыр тартып аткан дольщиктердин бүт арыз муңдары менен кайрылуусу негизинде аларга бир жума убакыт бергенбиз. Бир жума убакыт өткөндөн кийин контролдук текшерүүгө жеринен чыгып барып, өзүбүз барып көрүп карап келдик. Шопок шаарында курулуп аткан объектиси боюнча курулуш иштерин ошо арматураларды токуу иштери боюнча бир эле бригада иштеп атыптыр. Аларга бардыгына эскертүүлөр берилди. Алардын кылып аткан иштерине действительно канааттандырарлык эмес деген баа берилди. Андан тышкары Дөөлөт курулуштун Кудайберген жилой комплексине келдик. Ал жерде курулуш иштери жүргүзүлүп жатыптыр. Объектиде 100дөн ашык адам куруучулар иштеп атышыптыр. Бир жуманын ичинде 2 блоктун бирден этаждардын бетон иштери куюлуп бүтүп, андан тышкары дагы 2 этаждын арматура иштери токулуп бүтүп калыптыр. Бардыгынын жыйынтыгынын негизинде бүгүнкү күнү Дөөлөт курулуш компаниясы жетекчиси дагы бир ай убакыт сурады. Биз бүгүнкү күнү аларды курулуш иштерин токтотпостон дагы күчөтүүбүзүнө өздөрү убада беришти. Мындан ары дагы бул объекттер боюнча тыгыз көзөмөл жүргүзүп, иштерин жүргүзүш боюнча өзүбүз контролго алып карап турабыз деп аларга бардыгына эскертүү берип келдик.